Апыев Талантбек Мамытович Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси. Мамлекет башчысынын колунан сыйлык алып жаткан Талантбек Апыевди Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын эмгек жамааты түз эфирде көрүп отурду. Мамлекеттик наам жеке бир гана кызматкерге эмес, бүтүндөй жамааттын сыймыгына татыды. Назгүл Мырзаканова жолдошунун ийгилигине маңдайы жарыла сүйүнүп отурду. Жубайлар кесиптеш, чогуу иштешет. Жумуш менен турмуштун ачуу таттуусун, оор жеңилин бирге көтөрүп, 5 баланы тарбиялап келишет. Ханыша болгуң келсе, жолдошуңду хан кыл, өзүң ханыша болуп ал дегендей. Мен экөөбүз жашап келгенде эл артисти болду, эми эл артисттин жубайымын азыр. Мактанып айтып. Ал биздин жөн эле өзү эле болбостон, бул өзү эле эл артисти болбостон, биздин театрыбызга дагы бир эл артисти кошулуп, бизге сыймыгыбызды көтөрдү. Дөөлелек чачылган тарыл болуп баратабыз. Талантбек Апыев эмгек жолун Бишкек шаардык театрында актерлуктан баштаган. Кийин Жалал Абад облустук драма театрында актер, ушул эле жылы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрына кабыл алынган. 2006 башкы режиссерлуктан көркөм жетекчиликке дайындалган. Ушул жерде канча заслуженный болсо, канча народный болсо, ошонун ичинде таланттын чоң эмгеги, чоң ички дүйнөсүнөн берип, чыгармада ролду туура тандап, ошол кишинин ажарын ачып, дүйнөгө тааныткан режиссерлордун бири Кыргызстандагы бул Талант Апыев деп ойлойм. Дарак бир жерден көгөрөт. Маданият кызматкеринин көп жылдык эмгеги, улуттун маданий көрүнгөсүн алып жүрүүгө кошкон салымы бааланып, Талантбек Апыевке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы берилди. Москвага барып коюлду, баягы кыргыздын көчмөндөрү боюнча коюлган спектакль бар эле, ошондо барып баягы фестивалда катышып коюлду. Андан кийин эмиде коюлду, Өзбекстанда коюлду, Гүлсарат менен барып Өзбекстанга коюп келдик. Анан Казакстанга барып коюп келдик. Ушу Жамиля менен Казанга барып коюп келдик, Татарстанга. Талантбек Апыев буга чейин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргызстан театр ишмерлер союзунун театр коомдук искусствосу академиясынын академиги жана Рыскулов атындагы сыйлыктын ээси болгон. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-тоо 24, Ош.